3 нерсе бар, ушунун акыйкаты. Биринчиси, эгер адам баласы кумар оюнуга берилип кетсе, ал үйүнү сатат, тамын сатат, машинасын сатат, атын сатат, аягында бүт сатып, андан кийин гайып болуп кетет экен, жок болуп кетет экен. Аны жаназада окулбай калат экен. Себеби тиги уткузуп койгон жагы бир жерге бар анан көмүп салат экен да аны. Сен мына биздин карызды төлөбөдүң деп. Экинчиси, арак ичкен адам. Арак ичкен адам эки нерсенин ичинен чыга албай калышы мүмкүн. Бири бомуш болуп туруп, канализациянын люктон чыга албай өлүп калышы мүмкүн, ошол жакта калып. Же экинчиси бутылканын ичинен чыга албай калып өлүп калат экен да. Ошол эки. Анан үчүнчүсү кумар оюн, арак, үчүнчүсү катын. Ким эгер катын поз боло турган болсо бир күн жок болуп кетет экен. Эч ким билбей калат экен да анычы. Ошонун үчүн түрмөдө дагы көпчүлүк адамдар ушул 3 нерсени айынан отурат. 3А. Биринчиси арак, экинчиси аял, үчүнчүсү акча. Акчаны урдаган, аялды зына кылган, анан дагы бирөөсү ушул.